Бүгүн көпчүлүк коалициянын сунушу менен чакырылган алгачкы сессия кимин менен эмес депутаттарга экинчи жолу мандат жана төш белгилерди тапшыруу менен башталды. Жаңыдан шайланып келген депутаттар Бош райком тарабынан берилген көөлүктү жактырышпай, өздөрү каражат чогултуп көөлүк жасатууга жетишкен. Аймактык шайлоо комиссиясы аларга экинчи жолу мөөр жана колтамга басып берди. Экинчи мандатты Өнүгүү Прогресс фракциясы албаганын билдирди. Ошентип депутаттар эми 2 мандат менен жүрмөй болушту. Бүгүнкү сессияда депутаттар төраганы жана анын ордун басарын шайлап регламентти бекитмек. Бирок ага 18 депутат келип, кворум болбогондуктан депутаттар келбегендерди күтүүгө тынууга алышты. Бул танапис дер эмес, бул азыр биз дагы мына байланышып атабыз. Эгерде ушул мына азыркы убакыттын ичинде болбосо, анда биз кайрадан бул сессияны ачылбастан туруп эле ошол өнөтүн тактаганга чейин biz tarqap ketүүгө мажбур болобуз. Анткени биз мүмкүнчүлүгүбүз да бар, жолдорун да карап тапканбыз, мыйзам буга жол берет. Мыйзам боюнча шаардык кеңештин алгачкы отурумун мурунку төрага чакырууга тийиш. Бирок бул ирет биринчи сессияны көпчүлүк коалициянын чакыруусунун негизинде аппарат уюштуруп берген. Муну Өнүгүү Прогресс жана Ата Журт фракциясы мыйзамсыз деп атап, жана анын негизинде жыйынга катышпоону чечишкен. Качан гана башка партиялар менен акылдашып, пикирин уга билгенде гана иш алдыга жылаарын кошумчалашты. Мыйзам боюнча аппараттын дагы коалициялык көпчүлүктүн дагы алгачкы уюштуруу сессиясын чакырууга укугу жок. Ошон үчүн биз аппаратка сунуш бердим эле мен. Мыйзамдуу жолу менен сессия уюштурайлы деп. Бир эле партия биз айткандай боло берет. Ошол эле СДПК партиясы биздин айткан сунуштарыбыз туура, калгандарынын пикирлери туура эмес деген саясаттын негизинде бүгүнкү күндө шаарыбызда 2 жаат болуп шаардык кеңеш чогула албай жатат. Жергиликтүү өз алынча башкаруу мыйзамынын 28 статьясынын 2 пунктунда депутаттардын жарымынан көбү катышса, ал сессия деп танылат. Эгерде бүгүнкү күндөгү отурум сессия катары кабылданган болсо, анда аны жашылуу депутат ачууга тийиш жана күн тартиби бекитилиши керек болчу. Ушул эле мыйзамдын талабына ылайык сессияны жашылуу депутат ачышы керек жана Кыргыз Республикасынын гимни ойнолууга тийиш болчу. Бул көрүнүштөрдө да мыйзам бузуучулук орун алганы айтылууда. Ал эми партиялардын мындан аркы кадамы кандай болот, эч кимге белгилүү эмес. Жергиликтүү тургундар партиялардын биригүүсүн, шаардын токтоп турган иштерин жандануусун күтүп жатышат. Гүлзада Торобекова, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад.